артынан кууп келип унадан тээп түшүрдү. Ошто инспекторлор эрежесин бузган айдоочуну пит-стоп маневры менен кармады. Жол милициясынын маалыматы боюнча Кара Сууда Тио унаасынын 19 жаштагы айдоочусу светофордун кызыл күйгөнүнө токтобой кызматкерлерге баш ийбей кетип калган. Тартип бузган айдоочу кармалып, машина айып короого токтотулду. Пит-стоп кууп бараткан унанын артынан акырын сүзүп токтотуучу маневр. Лаззат Нуркожоеванын жигити кармалганын президенттин катчысы тастыктады. Президент Садыр Жапаровдун энесинин кызы Лаззат Нуркожоеванын жигити укук коргоо органдары тарабынан кармалганын президенттин катчысы Аскар Алагөзов тастыктады. Бул жигиттин башкы максаты өзүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды крыша табуу болгону ачыкталды деп божомолдоого толук негиз бар. Баса белгилей кетсем, президент Садыр Жапаров ким болбосун мыйзамсыз иш-аракеттерди жаап жашырып калкалоого албайт. Эми мурдагы жээттин жана анын шериктеринин мыйзамсыз иш-аракеттеринин чоо жайы тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныкталат, деди Алагөзов. Автандил Сабырбеков Кыргызстандын сулуусу 2020 сынагынын жеңүүчүсү Лаззат Нуркожоеванын колун сурап 24-июнда жаратылыш парктардын биринде тиг учак менен барышкан. Лаззат Нуркожоева президенттин бир тууган энеси Дөөлөтбек Жапаровдун кызы. 26-июнда президент Садыр Жапаров талкууга алынып жаткан карындашына байланыштуу пикирин айткан. Булак бара келди. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Бүгүн 10 июлда көпчүлүк аймактарда өткөн өтүшү ыктымал. Бул тууралуу УКМден кабарлашты. Маалыматка караганда Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талыс, Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде өткөн өтүшү ыктымал. 10 июлдан 12 июлга чейин туруксуз аба ырайына жана көтөрүлүп жаткан локалдуу нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Булак турмуш кежи. Кыргызстандын жаштар курамасы Тажикстан менен беттешип эсептен чыкты. Кечээ 9 июлда Кыргызстан жаштар курамасы Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын 20 жашка чейинки жаштар арасындагы футбол чемпиондугу алкагында Тажикстанга каршы кез келди. Аталган беттеш 0-0 эсебиндеги тең чыгуу менен аяктады. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Тайпадагы 3-турдук оюндардын жыйынтыгында Кыргызстан курамасы 4 упай менен Тайпанын турнирдик жадыбалында 1-орунду ээледи. Курамыбыз 12 июль күнү чемпиондук наамы үчүн Иран менен кез келет деп айтылат маалыматта.